İmam Abul Barakat Nasafi'nin Kafi degan kitabi var. Bul kitap menin eng жақсы көрген kitabim. Bul kitap menen men көп жашадым. Bul kitap жақында эле басылып чыкты. Канчанчы жылы басылып чыкты? Bul kitap 24-жылы басылып чыкты. 24-жылы басылып чыкты. Быйыл басылып чыкты. Буну мен Египетке китеп ярмаркага барганда алып келдим. Бирок мен барыңарда билесиңер, жана магистратурамдын эмгегин жазып атканда ушул китептин матыны болгон Вафиди мен кол жазманы жарыкка чыгаргам. Ошол мезгилде бул Кафи да кол жазма болчу. Анан Вафиге биздики жанагы чечмелеп оор жерлерин чечмелеп айтыш керек да. Ал ошол канчанчы жылы жазылган, мына мисалы 710-жылы хижратта өлгөн болсо имам Насафи. Ошондон бери бул китеп жарыкка чыккан эмес. Ошону биз тахкик кылып жарыкка чыгардык, 3 кыргыз. Биринчи кыргыз бул чоң алым, азыр жакында келди Кыргызстанга, Мирлан деген советтик жигит. Азыр докторантураны бүтүп келди, сабактарын баштап атат иншалла. Фиктан өтө чоң алым жигит. Кыргызстанга бир береке келди. Ошол киши башын бир бөлүгүн ошол киши магистратурасына эмгек кылып, не кылды? Жарыкка чыгарды. Андан кийин ал китеп эч ким албастан калып кетти. Бул китеп не себептен 710-жылдан бери хижраттын азыркы мезгилге чейин жарык көрбөй турду. Азыр 1946-жыл. 710-жылы жазылган китеп эмне себептен азырга чейин жарыкка чыкпады? Ханафи мазхабта этибарга алынган эң күчтүү китеп. Эмнеге жарыкка чыкпады? Мындай болуп, неге басылып чыкпады мындай болуп, сонун болуп? Адамдар бирөө кызмат кылып чыгарып атат да, буну кол жазманы. Эмнеге чыкпады? Устаздар айтат, бул китеп ушунчалык оор болгондуктан адамдар да берип буну чыгарган эмес. Кой, буну мойнума алып алсам, эртең анын чечмелерин жазам астына. Бул китепке шарх бир эле ушул могу Кафи эле жазылган шарх. Башка шарх жок. Демек бул шархтагы өзү негизи имам Абул Баракат Насафи Вафиди жазганда жазып элдерге сунуш кылса, окуп көрүн сонун китеп экен, бирок кыйын жазып, оор жазып койсун. Дегенден кийин ага мынау Кафиди жазыптыр шарх. Адамдарга жеңил болсун деп. Анан элдер мынтип карап, сонун китеп жазды. Бул Кафи андан да оор болуп кетти. Эки китептен кол жазма ойдон калып кеткен. Анан кол жазма ойдон калып кеткен дагы эч ким эмне кылбай койгон. Ушул мезгилге чейин чыгарбай келип, ошол Мирлан деген жигит эрдик кылып, ошону мойнуна алып мен чыгарам деп, анан кийин ошону университеттен уруксат алып, анан ошол бала биринчисин чыгарды. Чыгарып, магистратурасын жактап, мен эркекмин деп. Бүткөндөн кийин андан башка эч ким келбептир. Жок, 3-5 жыл, 6 жыл. Эч ким барып ошону алганга да бере албаптыр. Анан мен Иорданияга келип калдым. Иорданияга келип, ана магистратураны окуп атканда, ушундай бир эмгек жазыш керек, кайсыны жазабыз? Аны издеп, буну издеп атып, буну көрүп калдым. Сен калганча, жок, эч ким албайт атат. Китептин оорлугунан. Анан кийин ошол китепти мен алдым. Ошо Мирлан шейх токтогон жерден баштап 3кө бөлдүк да. Бир жерге чейин мен келинчегим алды. Келинчегим алып, ошону эмгек кылып, 500 беттик эмгек жазып, магистратурасын жактады. Анан калганын мен акырына чейин мен кылып, анан кийин ошол китепти жарыкка чыгардык. Азыр бүткүл дүйнөлүк Ислам университетинде Иорданияда бардык адамдар колдонсун деп китепканага коюп. Бирок мындай болуп басылып чыга элек. Эми буну андагы кичине аяк биягын оңдоп, анан аны жакында ушундай кылып китеп кылып чыгарабыз. Мен айтайын деген нерсе, ошол биз эмгек кылып атканда Вафи оор китеп, анда чечмелеп адамдарга жеңилдетип бериш керек да. Мына кара, астында адамдар кандай кылып чечмелеп жеңилдетип неме кылып берип койгон. Муну астын карагыла. Муну сызыктын астындагы нерселер баары ушул үстүн чечмелеп жазып бергендер. Ошентип жазайлык десек, ал Вафи деген китепке эч ким шарт жазбаптыр. Чечмелебептир эч ким. Бир эле өзү Кафиди жазыптыр, бул да кол жазма ойдон калып кеттир. Бул кол жазманы анан биз мажбур болдук. Тиги Вафиди түшүнүш үчүн
Кафидин кол жазмасын окуганга мажбур болдук. Анан ошо менен бул китепке кирип кетип, мен 1 жылдан ашыгыраак бул китеп менен жашадым, кол жазма менен. Бир ибараны окуй албай, bir gün, 2 gün oturabız, Allah'a salavat aytıp, ya Allah, oyuma salım, ne dep жазып жатат могу? Bir tamgаны, bir söz de okuy alбай. Кээде ушундай Аллах Таалам bir неме кылды. Ja okuy alбайбыз, 2 рекет намаз окуйбуз, ya Allah. Эмне мынау? Сурайын десең эч ким жок. Эмне деп жазылган мынау? Максаты эмне мунун? Себеби аны жана вафинин астына жазышыбыз керек. 2 рекет намаз окуп, эртең менен туруп окусаң, Кудайым bir пикир салган. Мындай турбайбы? Анын сөздү билгенден кийин башка Ханафи китептерден карап чыксаң, ошондой, ушундай экен деп жазган күндөрүбүз болду. Ошого мен бул Кафи китепти жакшы көрүп калдым деген ошо. Бул китеп менен мен жашадым. Бул китептин ичиндеги сөздөрдү, мунун алып келген далилдери менин жүрөгүм шунчалык отурду. Анан кээ бир адамдардан сурайт, эң жакшы көргөн китебиң эмне десе, Куран дейт. Куран ооба биздин жүрөгүбүздө эң жакшы көргөн китеп. Ал протоколдогу сөз да. Бирок акыйкатта менин эң жакшы көргөн китебим ушул Кафи. Буну мен жашаганмын. Анан кийин Кудайдын кудурети мен эмгекти бүтүрүп барып тапшыргандан кийин бул басмаканадан чыгып калып атпайбы. Эртерээк чыкса бул Кабауха деген шейх менен муну жарыкка чыгарган шейх менен дагы жолуктум. Неме сүйлөштүм. Эртерээк чыгарса мен жанагынтип көзүмүн нуру акпайт эле да. Бая кол жазманы карап окуй албай отурбайт элем. Сонун болуп чыгып калган. Ошентип окуй албай отурам. Жаныма компьютерди коюп алгам. Телефондон кол жазманы телефонго чыгарып алгам. Телефондон мынтип чоңойтуп карап окуйм. Азыр PDF болуп калбалы кол жазмаларчы. Окуй алып отурсам, Эрлан деген биздин бир инибиз бар. Биз менен ини дос болуп жүрөт. Үйгө келип калдым. Үйгө келип калып, не кылып атасыз деп мен жазып атам. Буну кантип окуп атасың? Шуну окуш керек болду. Деп телефонум, шуну телефондон карап отурасызбы? Бул телефондон карайм да, эмнеден карайм? Компьютеримде жазып атам. Экөөнү бир неме кылышты билбейт экенмин мен. Анан коюң, көзүңүз агып калбасын деп анан кийин iPad сатып алып берди. Аллахым разы болсун. Анан чоңураак болуп, бир аз окуганга жеңилирээк болуп. Мен бүткөндөн кийин бул китеп не болду? Басылып чыгып калды. Машалла, Аллахым разы болсун. Ким чыгарсын? Врач тарапынан да жаман.